Эң каттуу бут тоскон Текебаев, каттуу бут тоскон Атамбаев, каттуу бут тоскон кайсы бир саясатчы болбосун, мыйзамсыз, адилетсиз куугунтукталып жабыр тартылып аткан болсо, мен көкүрөгүм менен турганга даяр. Ал жигит, ал киши, ал саясий ишмер мага кандай көз карашты экендигине карабайм. Мен адилеттүүлүк жөнүндө айтам. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу аталар, урматтуу апалар, жеңелер агалар. Баарыңыздар менен бүгүн жүз көрүшүп тургандан Аллага ыраазычылык билдирип коелу. Жалпы кыргыздын энчисине жараткандан келген байлык жөнүндө маселе көтөрүп атса, анан ошол бийликке нааразычылык айтып, чабыран аттап өттү деп аткан болсо, анда курал көтөрүп барган 7-апрелдеги баатырлар биринчи сот болсун, анда Ташиевди, Жапаровду, Мамытовду алдын алып барып отургузуп койсо, кыргыз кынт дебейт, адилеттүү болду дейт. Кандай дейттер? Эгерде 3-октябрда алар кирип кетип, бийликти алып, элдик бийлик орноп калган болсо, азыркы күрөлөп аткандар кылмышкер, жанагы аттап өтүп кирип баргандар баатыр болмок. Ошондуктан бул окуяга эки көз карашта карашыбыз керек. Башына кылыч кармап тургандагы чындыкты сүйлө. Адилеттүүлүктү айт. Кол ийрисине тартат деген кайсы бир сезимдерден алыс болушубуз керек. Кайра айтат. Мамлекеттик конституциялык түзүлүштү куратууга чакырык болду деп. Айнанай, Ала Тоо аянтынын кулагынан кетелек. Ошол элдик фронт түзүп алып куулуктагы кетсин деп турган. Элдик фронтко көпүрө болом деп алмастан ошентип барган. Отунбаева дагы барган элдин аркасынан. Мен көргүм келет ошолорду жоопкерчиликке тартылганын. Андан кийин Ташиев башында болгондорду тарталы жоопко. Болбосо мыйзам бардык кишиге бирдей деп кыйкырганыбыз менен, эгер ошол СДПКдан болуп калсаң, өнүгүүдөн болуп калсаң, сен жоопкерчиликке тартылбайсың. Бүтүн Кыргызстандан болсоң, ата журттан болсоң, анда сен жоопкерчиликке тартыласың деген мыйзам кайда бар экен? Келиңиздер тегиз бололу. 17-июнь күнү Бактабасов деген 7-кабатка чейин басып алып, 7-кабаттагы кабинетте отургандардын костюмдарына чейин тытыңырдап кеткен болгон. Кайда ал жигит? Булар 7-кабатта кирген жок. Ак үйдүн бир терезесине да колу тийген жок. Анан кайсы бийликти басып алды булар? Бийлик бүгүн кайсы жерде? Бийлик өздөрү айткандай жогорку кеңеште. Биз менен Ахмат Келдибекович болуп түндө Мыктыбек Юсупович саат 1-ге чейин түндө сүйлөшүп отурду. Бана ошол жака баралы. Мыктыбек Юсуповичтан ошол ата журт фракциясын жетектеп аткан киши катарында сиздерге салам. Кече кирип чыгыптыр. Кече менен Ахмат Келдибекович өкмөткө кирип чыкты. 5 күн баштап мен сүйлөшкөнмүн. Кудай кааласа келгиле. Адилеттүүлүк баарыбызга бирдей болсун, тең болсун. Биз ошол баатыр энелер барды көз жашын төгүп, могул жерде өлтүрүшат. Мына ошол энелердин көз жашын токтотолу. Элдин талабына кулак салалы. Келиңиздер. Ошол боштондукка, Кудай кааласа боштондукка. Бүгүн эртең, 17-синде сот болуп атат. Бүгүн эртең ошол бардык аракетти жасап чыгарганга биз аракет кылабыз. Кудай кааласа. Анан мынау кайдыгер эмес болгон сиздерге рахмат. Мына ошол кайдыгер эмес эл бар, журт бар, энелер, аталар бар. Биздин мамлекетти эч ким тебелей албайт. Байлыгың менен бийлигиңди канчалык чачпагын, адамгерчиликти тебелей албайсың. Муну эскертип коюшубуз керек. Биз кыргыз бийлиги союзку болгон окуялардан катуу сабак алышыбыз керек. Өздөрү ушул жол менен келсе жарашат экен, баары баатыр болот экен, көкөктөрүнө орден тагылышат экен. А эгер биз дагы ушундай кылып койсок кандай болот десе, сен кылмышкер экенсиң. Бул айбандык. Андай болбойт. Камалгандары мен дайым пикиримди айтып берем. Ол 90 жана имансыз аракет.
Текебаев боюнча өзүмдүн пикиримди айтканмын, баса белгилегенмин. Ал абдан жат көрүнүш менен баалаганмын мен бийликтин аракетин. Кече Садыр Жапаровдуку Текебаевден экеси ашык түшкөн жапайычылыкты көрсөттү. Ал жигит өзү айтпады, жарыя салбады. Мен 25-нде саат 12-де Кыргыз-Казак чегарасын саат 12-де Ак Жол бекетинен өтөм. Анан бир айланып кетейин, жана кара шумдуктуу болгон көрбөгөндүн көргөнү курусун дейт. Мына бийликти көрбөгөн, бийликте болбогон, сабаты жок, бир сабатсыз, түркөй, караңгы адамдардын кыймыл аракеттери менен абдан жапайы көрүнүштөр болуп кетти. Абдан жапайы. Ал жигит өзү айтып аткандан кийин мен баратам, барып караган каалаган суроолоруңарга жоопту берем дегенден кийин анан уялбастан КТРдан, ЛТРдан жарыя кылып атат. Кармалды. Ал кармалган жок. Ал өзү келди. Кармалып сенен операция жасап кармап алдым. Жартынан кууп жүрүп кармап алдым. Уят, дагы бир жолу уят. Биз доспо күлкү душманга таба болуп бүттүк. Кыргыздын кадыр баркы, кыргыз мамлекетинин кадыры, кыргыз мамлекетинин айырын бир тебелеп тепсеп айран сыяктуу чачып салды. Абдан жаман көрүнүш. Болгондо да жанагы торгойдой болгон балдарын сабагандыр. Бул атаңын озурайын, бул айбандардын менен жасай турган иш. Бул ак айбанын жасай турган иш. Андай жолго барбаш керек эле. Бул мен ушундай деп баа бергим келет. Бул Кудайдан үмүтү жоктордун жасаган иш. Бул ырайымсыз сезими жоктордун жасаган иш. Сен каның кыргыз, жаның кыргыз, кыргыз деп басып жүрүп, кандай ошол торгойдой болгон балдарды сабайсың? Кандай ошол жердеги турган азаматтарды тепкилейсиң? Кандай ошол сырттан келип, мына өзүбүздүн кыргыз жерибизге келдим деп, кандайдыр бир башка сезимдер менен турган, убактылуу жумуш иштеп турган, Россиядагы, Казакстандан келген азаматтарды, ал жакта иштеп жүргөн азаматтар бул жерге келгенде темир тордун артына чөп деген, бул абдан кыргызга жасалган кыянаттык деп. Башка баа бере албайм, мындан артыгыраагын жалгыз жараткан өзү бербесе, пендеси мындан артык баа бере албайт. Башка жака качып кете турган киши эмес. Анан баягы баш кесер, жан кечтини кармагандай кылып кармагандыгы бул абийирсиздик, бул уят. Бул жеке Текебаевдин намысына шек келтирүү эмес, бул бүтүндөй кыргыз журтчулугуна, кыргыз саясатына тийгизген абдан чоң соккусу. Эгерде кайсы бир маселелер боюнча кармаган болсо, үй камагына деп жарыялап коюп, Бишкектен сыртка чыкпоо жөнүндө кол койдуруп алып, тергөөнү жүргүзө бер. Эч ким сага тоскоолдук кылбайт. Анан ошол далилдериңди жакшынакай кылып далилдегенден кийин элдин алдына чыгып, бардык ийне жибине чейин айтып берип, андан кийин чара колдонсоң, эл деле толкубайт. Бул баягы кемчонтойлук. Анан экинчиден мыйзамдуулукка караганда карасан атайлык өч алуу сезими көбүрөөктөй көрүнөт да. Эгер чындык үчүн күрөш болгон болсо, дагы бир жолу айтам, баягы мыйзамдын чегинде жүрүшү керек. Дем алыш күндөрүндө, майрам күндөрүнө карабастан ушундай жантал бастаган, бул абдан алсыздыгы. Ошол күч колдонуу орган азыркы кезде ошол коопсуздук кызматы деп атырат. Коопсуздук кызматы бул мамлекеттин коопсуздугу үчүн эмес, кандайдыр бир топтун коопсуздугу үчүн иш кылып атканы көрүнүп калды да. Себеп ал жерде абдан мындай бир кызматты жакшы түшүнбөгөн кишилердин келип калуусун кесепети ушул.